Ассаламу алейкум бағбандар, тоодогу бактабыз. Практикалык иш-чаранын алкагында видео тартып атам. Бул өзүбүздүн Кашкар гилас. Же болбосо Наполеон деген ушундай сары, бир жагы кызыл гиластар. Балабойго чаңдаштыруучу боло алабы? Ошолду көрүп атабыз. Бул өзүн өзү чаңдаштырат. Наполеондун 5 сорту бар. Жанындагы бул валовой. Валовой эми гана түс бере баштады. Бирок өтө көп түйгөн эмес, арасында бар. Мынакей. Бир бутакта 5-10 гилас кармаган. Демек, ушундай жарымы кызыл, жарымы сары болгон мындай гиластар. Таштай берейин, мындан кармайын, мынакей. Өтө жакшы чаңдаштыруучу боло алат деп айта албайбыз, бирок изилдөө бүт элек. Балким чаңдаштыруучу боло алышы мүмкүн, бирок гүлдөгөнү бирдей убакта гүлдөгөн булар. Мына ушундай жанындагы бак, ушундай чаңдашкан. Бахарга жакын жердеги валовойлар жакшы түйгөндөрү бар. Демек, 2 жылдан бери бахарды сиздер менен бөлүшүп келатабыз. Валовойду бахар жакшы чаңдаштыра алган. Азыр мына бахар, бул валовой. Жаш экенине карабай, өтө мыкты алган. Кандай көрүнөт сиздерге? Өтө мыкты. Бахардын сатылганына 2 жума болуп калды. Калып кеткенде көрсөтөм сиздерге. Азыр дагы көрөбүз бахарды. Мына калибр 30-32 чейин чоңойгон. Бирок бул мезгилде базарга албай калат, себеби жумшап калат. Дагы көрөлүчү, бисмилла. Ширин, азыраак. Кесиле кандай болот? Кыргызча жазып коюңузчу. Сон. Бир аз кислотасы көбүрөөк. Валовойлор мына ушундай түйдү. Быйыл валовойдун жылы болду. Өтө жакшы. Быйыл валовойдун жакшы түйгөн жылы болду. Бул Кадамжа району Кызылбак айылы 1300 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте 5 жаштагы бак, Султан Багбандын багы. Өткөндө бахарды тартып киргизгенбиз. Бахар сатылды. Эми кезек 1 жумадан кийин балойго келет. Өтө түшүм жакшы. Валовой бул тоо гиласы. Азыр валовойлор ушундай абалга келип калган болсо, свиткарт, скиналар көк-мөк бойдон. Сиздерде кандай болду? Скина учтубу? Буга чаңдаштыруучу катары бахар сорту коюлган. Туугандар. Барыңыздардын түшүңүздөргө Кудайым берекесин берсин. Тынч аман болуңуздар, туугандар.